Кыргызстандын тирүү легендасы Мурзаев Мирлан Абдраимович 1990-жылы 29 мартта Баткен облусунда Сүлүктүү айыл аймагында төрөлгөн. Бала кезинен эле футболго абдан кызыкчу. Сүлүктүү шарчасынан Кара Балтага көчүп, ошол жакта жашап калышкан. Мектептеги досу Антон Землянюкин экөө Кара Балта клубуна барып, дароо биринчи машыгуудан кийин эле машыктыруучуга жагып калышат. Ошондон кийин эле экөө ойноп калышкан. Өз курактуулардын арасынан эң мыкты оюнчулардан болушкан. Клубдук карьерасы. Мирлан Мурзаев өзүнүн интервьюларынын биринде мынтип айткан: биринчи контрагымды Дордой клубу менен түзгөм. Биринчи үйгө алып келген айлык майнамды үйдөгүлөр көрүп, каяктан, кимден урдап келдиң деп ишенишкен эмес. 2010-жылы кышында Москванын Локомотив клубу ижарага алган. Ал эми темир жолчулардын негизги курамында орун ала алган эмес. Запастагы команданын курамында 11 беттеш өткөргөн. Ал эми 2011-жылдан тарта Израилдик Хапоэль клубунда ойноп, андан кийин 2012-жылы Дордойго кайтып келген. Дордойдо 44 оюнда 20 гол киргизген. 2014-жылдын январь айында Түркиялык Деңизли Спор клубунда ойногон. 2015-жылы Дордойдо ойноп, кайра 2016-жылы Мурзаев Аль-Ахлиге өтүшү мүмкүн болчу. Бирок ага ошол кездеги клубу Афиет Афон Спорт тоскоол болгон. Андан кийин жылына 2ден клуб алмаштырып жүрүп, быйыл Алга клубу менен келишим түздү. Недавно стало известно, что вы довольно часто меняете клубы. Это доказательство того, что вы не можете найти стабильность? Какой провокационный вопрос у вас. Когда я переходил из клуба в клуб, это было не из-за способности найти стабильность, а из-за моего стремления к новому вызову и опыту. Стабильность — это для меня не замедление, а отсутствие прогресса. Я уверен, для вас тоже было бы скучно, если бы вы каждый день писали одну и ту же статью. Жана Кыргыз премьер-лигасынын биринчи турунда гол киргизип, командасын тең чыгууга жардам берди. Улуттук курамадагы карьерасы. 2009-жылдан бери Кыргызстандын курама командасына ойноп келет. 23-мартта Непал курамасына каршы дебюттук беттешинде гол киргизген. Мурзаев мынтип эскерет: ал кезде 16 жашта болчумун. Биринчи 2 оюнда Непал менен Индияга каршы оюнда бирден гол киргизгем. Биз 2 оюнда тең чыкканбыз. Улуттук курамада ойнош менин кыялым болчу. Мирлан курама үчүн 60 оюнда 16 гол киргизип, кураманын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп аталган. 2019-жылы Азия кубогунун плей-оффунда Бириккен Араб Эмираттарына каршы гол киргизип, тилекке каршы Кыргызстан кийинки этапка өтпөй калган. 2026-жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарына чакырылган эмес. Кандай деп ойлойсуңар? Биздин машыктыруучу чакырышы керекпи Мирланды 34 жашында, же уже карып калдыбы? Жетишкендиктери: Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, Кыргызстан чемпионатынын күмүш байге ээси, Кыргызстан кубогунун 3 жолку жеңүүчүсү, АФК президентинин кубогунун жеңүүчүсү жана 3 жолку финалисти. 2019-жылы мамлекеттик даңк медали менен сыйланган. Трансфермаркет порталынын маалыматы боюнча 150 000 еврого бааланат. Ушуну менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Эгерде кимде ким аягына чейин көрүп берген болсо, чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңуздар. See the yurts in the distance, in the pasture so green. Nomadic lifestyle, it's the Kyrgyz dream. From Bishkek to